Assalamu alaikum, hurmattуу Muz TV YouTube kanalыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы, достор, туугандар. Бүгүн 10 апрель 2021 жылда биз Жалал Абад областына келип калдык. Жалал Абад областы Ноокен районунун Ноокен айылында Каныбек экенин аттарын татканы туугандар. Ассаламу алейкум, Каныбек эке, кандайсыз? Жакшы эке. Кудайга шүгүр. Иштериңиз болуп атабы? Жылкыларды чыгардыңызбы бүгүн, сатууга? Бүгүн канча ат чыгарасыз эке? 2 ат. 2 аттан кол балабы? Кол бала. Өзүм бейлерим балдары. Өзүңүздүн бээңиздин балдары, Кандай аттар? Ата тектерин айтыңчы. Жакшы эле. Жакшы эле аттарбы? Улакка чабылып жүргөн аттар. Чабылып жүргөн ат. Мына анда биринчи номерден баштайлы, Каныбек, Бул аттын жашы кандай? Бул тай окшойт. Жазга кунан чыкма. Жазга кунан чыкма. Тишин көргөзөлүчү бир, Тишин көрсөтүп тугандар. Бааларын кандай, жөндү эле коесузбу? Ооба, жөндү эле балдары. Жөндү, дыйканчылык эле. Минги эмес окшойт. Жок. Так. Көрсөтпөй, жакшы көрсөт. Көрсөтпөйбү? Ушу карагашка Өзгөчө. түсү дагы мындай экен туугандар. Караңыздар, түсү дагы өтүмдүү мындай. Аттын азыр тишин көргөзөлү деп аракет кылдык, болбоду. Себеби азуу экен туугандар. Бир да мине элек эке, Ден соолугу жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Энеси кандай бээ? Атасы кандай ат? Энеси дагы өтө чоң, атасы дагы чоң. Атасы дагы чоң. Чабылып жүргөн аттын баласы, Ал эле жүргөн. Жештери, ден соолуктары кандай? Эмне себеп менен сатып атасыз? Бул неме болбо? Акча керек. Акча керек болгондо сатат. Баасын канча дедиңиз эми биринчи номерде? Сөздү узартпай эле айтып коелу эке. Баасы жөндү эле 130 000. 130 000 сом, Мынакей достор, 130 000 сомго коюлду. Биринчи номердеги ушул аты энеси чоң аттын баласы деп Каныбек өзү тастыктап атат туугандар, далилдеп атат. Анда ушул жолдун боюнда жайгашкан ушул жерге келесиздер, Ноокен району, Ноокен айылы. Бүгүнкү чыгарылган биринчи номердеги аты ушул болду. Кийинки ат бул жакта жерде кашка даяр турат туугандар. Чоң ат экен, ушул аттын дагы мүнөздөмөсүн айтып, маалымат берип коелу. Алдыдагы номерлерге чалып туугандар, эгерде алам деп калсаңыздар, байланышып сурайсыздар. Бунун бою канча чыгып калат? Орто эсеп 1.50ден өдө, Мынакей туугандар, 130 000 сом ушул кунан коюлду. Кийинки атка өтөбүз анда. Достор, мынакей кийинки атты тартып көргөзүүнү биз баштайлы. Бул ат боюнча толук маалыматты алып берейин туугандар. Ат мындай бир караганда мындай чоң ат экен. Өзүңүздөр келсеңиздер дагы бул аттын чоңдугуна маани бересиздер туугандар. Бир окшошуп кеткен жери кече тартып өткөн кара суудагы атка да окшошуп кетет экен. Эгерде багып койгон болсо, андан кем дагы калбайт туугандар. Азыр бул ат боюнча мен маалыматты берейин. Аттын ээси бул кол бала аттардын бааларын кандай коет сурайлы. Каныбек эке, токтоп турсаңыз эми. Бул ат боюнча бир жакшы маалымат бериңчи. Бул аттын теги кандай, жанагы менен? Ал менен бөлөк. Ал менен бөлөк, Атасы бөлөк, энеси дагы бөлөк. Атасын айтып бериңчи, бир тарыхы башка дедиңиз бул аттын атасы. Атасы жакшы ат болгон. Жакшы ат болгон. Аты эле кичинерак ат эле. Кичинерак беле. Бунун энеси чоңбу ошондо? Аттын азыр ушул тапта бою канча чыгат? 1.65ден өйдө 70ге чамалап. 70ге чамалап калышы мүмкүн экен, Чамалап. Жашычы? Яшы жазга жаңасы. Жаңасы болду. 4ке эми чыгыптыр да, Ооба. 4 жашка мынакей туугандар, эми чыгыптыр. Аттын мүчөсү кандай экен, аны комментарийге жазып калтырсаңыздар болот достор. Эми эке, бул аттын мындай корс мүнөздөрү кандай, эмнелери бар? Мүнөзү кандай, главный? Мүнөзү корсуракса. Корсураак. Аркакка такалаганда сал кыйынчылык менен такалат. Байлайт келсеңер да? Ошо корстугун айынан сатып атам, болсо сатылбай турган. Сатылбай турган ат беле өзү? Жаш балам бар, жүдө мал сагырак. Аттын тайына кирип кетип отурган, койдун тайына кирип кетип. Ошодон чочулап атасыз? Сонун чочулап, ошо атынан сатып жогот деп. Өзү негизи үйүргө коюлдубу? Быштысындабы же кандай? Быштысында үйдө жүргөн. Үйдө жүргөн. Бүтө айгыры ям күчтүү. Айгыры күчтүү. Улак канча мынча чабуулаттыңызбы? Жок, улакка 1-2 арылаттык, үйдө турду. Арылатып эле койдуңуз? Аралатып койдук. Жакшы келеси, жакшы.
Мынакей достор, аттын толук түзүлүшүн мынакей көрүп турасыздар. Аттын мүчөлөрүн сиздерге бир сыйра алайын. Ачык эле айтып, арт жагы мындай арткы туяктардын такалатуу кичине оор деп Каныбек өзү айтып атат. Bunun enesi бар азыр жокпу? Енесі кетті, сатылып кетті. Сатылып кетти. Атасы каяка кеткен? Атасы өзгөн жака кетті. Өзгөн жака кеткен, а? Өзбекстанга түшүп кетти деп билген. Өзбекстан жака, өзгөндөн ары Өзбекстанга кеткен экен туугандар. Мына жерде мындай X деген таброосу дагы бар экен. Эми бир чапсак болобу кичине мындай коюп койсок, а? Аз-маз эле, а? Бул туруп калган ат да. Туруп калган ат. Чабып көрүңчү. Мынакей туугандар. Ноокендеги ушул жерде качка атты тартып көргөзүп берип атабыз. Эгерде кимге насип кылган болсо туугандар, аттын кайман аты дагы бар дейт. Ошол адамга кайман атын дагы айтам деп атат туугандар. Анда эмесе бул аттын эми баасына кезек келип жетип калды. Баасын сурайлы, баасы канча деп коюлат. Сиздер менен чогуу билели. Каныбек аке, баасын канча дедиңиз эми? Баасын ушун 7 деп атам. $7000. Кеми болот? Таза кара байыр да бул, а? Таза. Тазасынан. Кол бала. Кол бала, мынакей туугандар. Таза кара байыр. Кайман атын кимге насип кылган болсо ошого айтасыз. Ооба, кайман атын ошого айтам. Бир бастырып коюңчу бул жакканда, а? Мынакей достор, атты бир бастырып көрөлү. Аттын баскан басыгы. Турган турпаты ушул ат болду туугандар. Эгерде аттар жаккан болсо чалыңыздар. Биринчи номердеги кунан 130 000 сомго коюлду. Экинчи бул мүчөлүү чоң ат $7000 кеми бар деп атат. Ошентип бүгүнкү чыгарылышыбыз Ноокендеги эки атты тартып көргөзүү менен соңуна чыкмакчы туугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы. Сиздер менен Муз ТV каналы болду. Менин атым Замир. Көрүшкөнчө туугандар.